сиздин артыңызда турган 18 гектардын границасы ушул жака бир фундаменттер курулуп, убагында бир өзүнчө бир захват башталганда ушул жердеги квартал башчылар жана жергиликтүү элдер кармап сактап алганбыз. Анан ошол мурунку кетип калган аким Айтыбаев Курбанбек Гайбекович ошолор келип бул картада жок, генпланга түшкөн эмес, бул жака үй курууга болбойт деп бизге элдерге айтып кеткиле да. Анан эми кийин бул жерге 502 деген контур түшүп калыптыр. Бул мурун Айтыбаевдин убагында мурунку кадастрдагы бул жерде эч кандай контур жок, бул жерге үй салган болбойт, бул 18 гектардын территориясы деп белгилеп кетти эле. Азыр эми кандайдыр бир чуда менен эле жерге бир контур пайда болуптур дагы, контурдун ээси бир орус адам экен да. 502 мына бул сиздин артыңызда эле, забордун эле аркасы. Жолго түшүп атат. Жолго түшүп атат. Анан биз жана Гагарин тар болуп проплот атпайбызбы? Ошого дагы ушул Ак Дөөлөт көчөсүн Тагай бийге кошуп, аркы Каркырага жеткирсе, бул жакта да бир өтө чоң бир көйгөй чечилмек пробканыкы. Бекитилген жерлердин баары СКБ, Совкүбөтө деп. Анан ал жер силер көрсөтүп аткан жер ал жол да. Жол. Ушул жолдуку болчу, бирок ушул жакка 502 деп бир контур киргизип Жок, андай жок. Күндөн күнгө келип фундаменттерин засыпка кылып уже иш башталып атат. Андай болушу мүмкүн эмес. Эч кандай мыйзам жана амнистия боюнча кабыл алынып аткан чечимдин алкагында дагы бир чечим кабыл алган. Азыр эгер мыйзамсыз курулуштар болсо, мыйзамдын алдында мындай катуу жооптулукка тартылат ал.